болгон окуяны айтып берейин. Өзүм тууганыбыз күйөөсү үйдө отурат, 30 жашка чыкты. Апасы Москвада иштейт, 60 жашта. Апасынан акча сурайт айына. Өзү иштебейт. Баласына аял болсо, энесиникине барат. Энесиникинен барып тамак алып келет, аны кылат, муну кылат. Эми карага, эркек ушул кылган туурабы? 30 жашка чыгып, апасынан акча сурап отурат үйдөчү. Эми карага, үй-бүлөнү ким башкарат? Аял башкарбаса, аялга кылып атпайбы милдеттин баары? Баласын окутуш керек, келечекте. Баласы чоң окуу жайды бүтүш керек, туурабы? Еркектер эмне дейсиңер? Ким жооп берет? Эми эркектер болсо, эркек башкарышы. Сен үйдөгүнү кылып бергиле, бирок башкарбагыла. Урматтуу айымдар. Мында премьер-министрдин премьер-министр ишиңди кыл. Бар да оногу агрономдорду, жанагы министерстволорду Сүйлөй бер. азыр уктур мына премьер-министрдин иши министрлерди башкар, алдагы отделдерди башкар, башкаларды башкар, милицияларды, башкалар КГБларды башкар да. А бирок бийликти алышпа. Мен ханбы? Хан. Биздики. Ханский должность. Ханский должность. Хан эч нерсе кылбаш керек өзү негизи. Мейли, мына карасаңыз. Маке, кайрысы жооп. Мейли, эркек башкарсын. Ага аялдардын эч кандай мындай эмеси жок да, тоскоолдугу жок. Эркек ошого Сиз баардык аялдардан ошондой сени таап аялын алып келсе, любой аял эркектин алдында калат, астында калат, артында калат да. Мейли, эркегин таап келет атко. Мага эмне жетсин эми ушул таап келет, балама жетип атат, мага жетип атат. Эми бүтүндө отурганга аял милдеттүү. Эми карагыла. Эркек эч нерсе таппаса, үйдө нан жок болсо, баласы кийингенге кийим жок болсо, аял эмне кылыш керек? Аялдын отура бербейт да, туурабы? Ашкалчылыктан өлбөйт да. Сауыр кылышып. Эч ким өлүп калды деп. Уагы бар. Шеги бар болот. Эч ким өлүп калган жок ачкадан. Эч ким жыртык кийим менен жүргөн жок.